Баарыңыздарга кутман күн достор. Бүгүн өтө оңой жана үйдө бар курамдан турган быштактан таякчалар жасайбыз. Видеону аягына чейин көрүңүз. Эң алгач бөлмө температурасындагы жумурткаларыбызды салып, андан соң кумшекерибизди салып, жакшылап аралаштырып алабыз 5-10 минут аралыгында. Кумшекерибиз толуктай эригенден кийин сары майыбызды салабыз. Дагы да жакшылап аралаштырып алабыз. Кургак быштагыбызды салабыз. Тегиз бирдей масса болгуча эзип чыгабыз. Көптүргүчүбүздү салып, үстүнө унубузду аз-аздан кошобуз. Өтө маанилүү достор. Унуңузду 3кө, 4кө бөлүп, жакшылап аралаштырып кошобуз. Себеби камырды катуу басып койсок, жакшы көтөрүлбөй калат, ошол себептен. Камырыңыз сөзсүз түрдө жумшак болуш керек, бир аз колго жабышып турган. Андан соң 5-10 мүнөт тыныктырып коюп, экиге бөлүп алабыз. Өтө жука жайбаганга аракет кылыңыз. Болжол менен 2 мм кылып жайсаңыз жакшы болот. Менин каналымда быштактан жасалган ар түрдүү шириндиктер бар. Сөзсүз түрдө кирип көрүп, жасап көрүүңүзгө кеңеш беремин. Андан соң видеодо көрсөтүлгөндөй кылып кесип алабыз. Жумуртканын сарысына бир аз суу же болбосо сүт аралаштырып, тегиз кылып сүртүп чыгабыз. Ошондой эле достор, кооздук иретинде кунжут, сейдана колдонсоңуздар болот. Мен колдонгон жокмун. Өзүңүздөрдүн духовкаңыздарга карап бышырып алсаңыздар болот. Болжол менен 130-120 градуста. Мынакей достор, каналга катталып, лайк коюп, комментарий жазууну унутпаңыздар. Аман болуңуздар, бар болуңуздар, оорубаңыздар.